сакташ керек, гигиенаны, тиштиканы тазалаш керек, кандай тазалаганда туура болот, кантип колтуктагы башка жердеги буттагы тырмактарды тазалаш керек, ботинкенин ичи өлүп эле калат, ботинкенин кечинде келгенде кантип коюш керек, кагаздан тыгып коюш керек, уксус менен жууш керек, ошону жыт кетиш керек, ошого маани бериш керек. Аялым кетип калды, күйөөм кетип калды, урушуп кеттим, сүйлөшкөн кызым жакпай калды, башка илгери интернетте окуп атсам, интернет чыккандан бери үзбөй окуйбуз да анча. Анчалык Куран окубай бир интернет бар кыйын окуйбуз. Бирөө жазат, университетте окуйбуз дейт, анан 4 кыз дейт, анан бир майрам болуп калып, жаңы жыл болду дейт. Анан бир подружкабыздын акеси келип, чачтары кап-кара таралган, келишкен жигит, көйнөктөр, галстуктар, спортивный телосложение, кандай бир неке. Ошол эми барыбыз сүйүп калдык дейт. Анан сүйүп калып барып айландык да, аяк айландык, бияк айландык, ырдаш артисттер. Анан вечерге бир үйгө барып киргенде эле бутун чечкенде бардыгыбызды каптап кетти жанагы жит дейт. Ошол жерден бардыгыбыздын көңүлүбүз калып калды дейт да. Анткени бут аябай сачсыз экен дейт. Ошон үчүн урматтуу бир тууган, бул айткан күлкү болгон менен ушуга маани бериш керек. Кээ бир чиновник болуп кыйын болгондор бар да, карасаң жанына барсаң буркурап турат кадимкидей элечи. Анан тип карап отуруп айтасың, астагфирулла, кантип өзүнүн денеси таза жууя албаган биздин тагдырыбыз чечип жүрөт ушу деп айтканга туура келип калат кээде.